Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Биз бүгүнкү студиядагы маегибизди сиздердин экранда жанып турганда республикабыздагы салык саясатынын реформасы жөнүндө, ушул салык саясатындагы жаңылыктар жөнүндө сөз кылалы деген ниетте отурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул көрсөтүүбүз дагы дайымкыдай эле түз эфирде ого чыгып жатат. Ошондуктан 6711 телефону менен бул сиздердин экраныңыздарда да жазылып турат. Ушул телефон аркылуу биздин студиябызга түз телефон чалып, биздин маекке аралашып, биздин маекке катышып аткан меймандарга өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берип, түз жооп алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушундай эле мүмкүнчүлүк ЛФМ радиосунун угуучуларында дагы, анткени алар түз кошулуу менен биздин студиядагы маекке ортоктошполуп олтурушат. Эмесе, азыр мен сиздерди бүгүнкү маектештерим менен тааныштырып өтөйүн. Төлөнбек Абдыров, экономика илимдеринин доктору, профессор, экономика боюнча серепчи. Кубан Айдаралиев, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы. Айбек Кадыров, ушул эле министрликтин стратегиялык пландоо жана аймактарды, региондорду өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Урматтуу меймандар, студиябызга кош келипсиздер. Сөздү башынан баштасак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда айтыла турган дагы бир эскертүү, бул ушул биздин студияга чыгышыбызды шарттап турган эң бир чоң негизги себеп болгон документ бар. Анткени 26 апрель күнү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухамбеткалый Абулгазиев жаңы дагы бир токтомго Кыргыз Республикасынын салыктар кодексинин бир канча бир 6 беренесин ишке киргизүү, иштетүү боюнча токтомго кол койду. Мен адегенде ушул токтомду шарттаган себептер жөнүндө сурагым келип атат да, анан жанагы мен аттарын айткан жокмун, 6 статья эмнени билгизген статьялар эле. Уруксат берсеңиздер, мен негиздерин айтып берейин. Кубаныча келебич, анда коштоп кетсеңиз. Чындыгында бул механизм, бул токтом менен бекитилген механизм бүгүнкү күндө аябай керектүү. Ушу региондорду өнүктүрүүгө шарт түзүү, ушу инвесторлорду ушу региондорго тартуу бир механизмдердин бири болот. Себеби бул механизм ушул инвесторлар ушу регионго барып, ал жерде өндүрүш, өнөр жай өндүрүшүн же болбосо айыл чарбаны кайра иштетүү өндүрүштөрүн иштегенге мындай жеңилдетүүлөр берилет да. Бул салык жеңилдеткендер булар бул баягы пайда салыгынан жеңилдетилет, мүлк салыгынан жеңилдетилет, бошотулат деп койсок бошотулат. Ошол учурда бул жер салыгынан, андан кийин баягы сатуу салыктарынан бошотулат. Бул 5 жыл, биринчи этапта бул 5 жыл берилет ар бир инвесторго. Бул эгерде ошол бүт шартты колдонуп, туура колдонуп эме кылса, андан кийин узартылат. Андан башка сиздин сурооңузга жооп айтып кетейин. Эмне себеп болду бул токтомду кабыл алынганга? Биринчиден, ушул биздин баягы ички дүң продукциянын көпчүлүк пайызы же болбосо үлүшү бул Бишкектен курулат да, Бишкек шаарынын ВВПсы. Бүгүнкү күндө бул 41% түзөт. Эгерде Ысык көл областын, ошондой эле Чүй областын алсак, бул 70-ке жакын пайызды ушу 3 эле регион түзөт. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошо биздин башка региондорго дагы мындай шарт түзүп, ал жакта дагы ошо өндүрүш ашылыш керек да. Андан тышкары биздин өнөр жай өндүрүшүнүн көпчүлүгү ушу Чүй өрөөнүндө жайгашкан. Бул дагы айтып турат ушу биздин башка региондордо өндүрүшүбүздүн аздыгын. Ошого да бир шарт түзүлөт. Андан кийинки маселе бул баягы дотацияда өзүңүз айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө 82% айыл өкмөттөр бул дотация бул баягы республикалык бюджеттен дотация алат, теңдөөчү гранттарын. Бул дагы бул баягы ошо региондорго жумуш орун түзүп, ал жерге баягы салык төлөп, башка баягы киреше салыгын же болбосо баягы мультипликативдик эффекти менен башка мындай жакшы шарттар түзүлөт да.
ушул токтомдо жанагы преференцияланган аймактар жөнүндө ачык айтылды да. Ошол преференцияга ээ болгон аймактар кайсы аймактар? Бул Кыргызстанда өзү 31 шаар бар. 31 шаардын 2 шаарын бул преференциалдык аймактарга кирбейт. Бул Бишкек шаары, ошол эле экинчиси бул Ош шаары. Андан тышкары ушу баягы теңдөөчү гранттарды алган бүт айыл өкмөттөрү кирет. Бүгүнкү күндө өзүңүз жана айтып кеткендей 82% түзгөн ошо аймактар кирет. Бул сан менен 363 айыл аймак. Ушул токтомдо ачык саналып көрсөтүлдү. Преференцияланган салыктын түрлөрү. Ошол жана кирген аймактарга эгерде жеке адамбы, же инвесторбу өздөрүнүн ишканаларын ачабыз дешсе, салыктын бир канча түрлөрүнө жеңилдик бербеди. Ошол эмне салыктар? Мында мурда алар кандай төлөнчү эле? Эми мурда мындай жеңилдиктер жок болчу. Жалпы салык кодексинде көрсөтүлгөн гана негизде төлөшчү. Анан региондорду өнүктүрүү боюнча түздөн түз мындай долбоор, мындай жеңилдиктер жок болчу. Бирок мен ошо башынан айтып кетейин, бул региондорду өнүктүрүү керек экенин башынан эле баягы албетте билчүбүз. 2011 жылы бул долбоор башталган, бирок жанагы 2000 долбоор башталган менен өкмөттүн токтомун кабыл алынып жогорку кеңешке барган мезгилде азыр ушул жерден сөздү токтото туралы унутпай улантып кетиңиз. Азыр телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, угуп коелу, кайра кайтып кетпесин. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сиз эфирдесиз. Түз эфирге мен нарындан чыгып аттым эле. Айта бериңиз. Актала районунан Чыгаев Рысбектин кооперативдин башчысымын. Мен суроом ушундай. Айылды өнүктүрөбүз дейсиңер, бирок биз буудайды өнүктүрүп атабыз. Жылдан жылга буудайдын баасы төмөндөйт. Атамекендик буудайды коргобой атасыңар. Бир, экинчи жер барсын Бишкектен ташып барып атам аргимден истеп жүрүп. Ал эми үрөндө эле Акталага барбайт. Бу качан бир өкмөт ушу түз эфирдеги экономикалар бир иштебей атасыңар. Качан иштейсиңер билбейм. Бул эми түздөн түзлерге тиешелүү эмес суроо экен, бирок жооп берип койсоңуз. Бул эми түздөн түз тиешеси болбогон менен мен жанагы айтаар элем, жанагы сайыс тарагандан кийин бизде жанагы үрөөнчүлүк чарбалар тарап кетип, мына бүгүнкү күндө ошо үрөөн боюнча абдан баягы чоң маселе бар. Анан ошо Актала четки райондордон болгондуктан аженге ошо үрөөндүн жетиши деле татаал, анан үрөөнчүлүк чарбалар деле баягы бизде жок болгондуктан, анан бүгүнкү күндө бизде айыл чарбасында сапаттуу үрөөн маселеси бар. Анан эми бул боюнча албетте биз салыктык жактан болушунча жеңилдиктерин бергенбиз. Мисалы, эгерде үрөөндү сырттан алып келсе, алар кошумча нарк салыгынан бошотулат. Ошондой эле айыл чарба кооперативдери түзүлсө, ошо айыл чарба кооперативдери бүгүн айыл чарба кооперативи деп атпайбы? Айыл чарба кооперативине салыктык жеңилдиктери бар. Салык төлөгөндө мына бүгүнкү күнү жана ошол эгин айдаган дыйкан чарбасы деле, ошондой эле тиги немеге айыл чарба кооперативдери деле мына салыктын дээрлик баардык түрүнөн эле баягы жеңилдиктери бар, бошотулган. Жер салыгынан сырткары, жер салыгын гана төлөшөт. Мүлк салыгынан болсо буларга дагы жеңилдик бергенбиз. Жалаң эле жана өзүнүн өндүрүшү эмес, керек болсо кооперативдер башка өзүнүн жанагы неме жок, өзүнө тиешелүү, мисалы пекарня, нан бышыруучу, же болбосо өзүнө клуб, анан жана контор, ошолордун жер салыгынан дагы бошотконбуз. Андан сырткары айыл чарба кооперативдерине керектүү деп, мына эгерде мисалы айыл чарба агрегаттары тиги булар кирсе, алардын да кошумча нарк салыктан бошотулган. Анан эми бүгүнкү күнү мисалы айыл чарба
өндүрүшчүлөрүнө дагы, айыл чарба кооперативдерине дагы салыктык жактан мисалы биз мына башка өлкөлөргө салыштырмалуу мүмкүн болгон жеңилдиктердин баарын бергенбиз. Эгерде бул аксакал мисалы дагы кандай жеңилдик деп сурап көрсө дагы болот. Ал эми жер салыгы боюнча мен айтарым, бизде жер салыгы деле анчалык мындай оор көп деле эмес. Бул 2005 жылдан бери эле, азыр 2009 жыл 15 жыл болду. Ошондон бери эч бир өзгөргөн жок, бир калыпта турат. Анан эми аксакал эгерде бул кишинин башка бир суроолор болсо бизге берсе болот, биз ал боюнча колубуздан келген аракетти кылабыз. Анан ал эми үрөөн менен камсыз кылуу бул эми Айыл чарба министрлигине тиешелүү саясат. Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө ушуну сунуштап программа кабыл алынган үрөөн боюнча. Ошо үрөөн программасы кабыл алынып, ал жерге баягы иш-чаралар каралган. Ал жерде да ушу биздин Кыргызстанда баягы өсүп өндүргөн же болбосо каралган үрөөндөрдүн сапатын жогорулатып, ал жакта дагы мамлекет тараптан мындай колдоо көрсөтүлөт. Ал жерде бүт каралган. Кабыл алынган токтомдун бир таржымалуу жөнүндө сөз баштадыңыз эле. Мына бул мен таржымалын айтканым, бул башынан эле ушу 2011ден баштап 2017 жылы гана кабыл алынды. Мунун себеби орто жолу эл аралык валюта фондусу биз жеңилдикти биз менен макулдашкан эмесиңер деп анан кайра чакырып алганбыз. Андан кийин дагы жогорку кеңеште деле бир 4 жылдай турду. Себеби мунун саясаты боюнча баягы саясий талаштар көп болду. Анан акыр аягында 2017 жылы республика ата журт фракциясында бир ошого окшош долбоору бар экен. Ошол эки долбоорду бириктирип туруп ушул чыкканда, бирок баягы чыкканда башында эле баягы бизде салык кызматы менен финансы министрлиги бизде баягы бюджеттен жоготуу болот деп каршы тургандыктан биз жанагы жаңы уюшулган, жаңы ачылган ишканаларга гана берелик деп чечкенбиз. Бирок жогорку кеңеште ал жана жаңы деген сөз алынып калды, ошо жана бириктирген мезгилде. Анан ошонун негизинде мынагы өкмөттүн немеге мыйзамдын жана 29 июнь 2017 жылдагы кабыл алынган мыйзамды ишке ашыра албай туруп калдык, токтом жылбай. Анан былтыр ошо декабрь айында өкмөттүн сунушу менен кайра мыйзамга кайра өзгөртүү киргиздирип, ошондо жанагы фискалдык саясат, жогорку кеңештин фискалдык саясат комитетинин депутаттарынын колдоосунун негизинде мына бул өзгөртүүлөр кирди да, ошол кайра жанагы жаңы ачылган гана ишканаларга. Анан бул жеңилдиктер жаңы ачылган ишкана дегенибиз буга чейин салык төлөөчү болуп кирбегендиктен салыктан кандайдыр бир орчундуу жоготуу жок. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күнү региондордо ошо жаңы ачылган өндүрүш ишканалары ачылып, анан ошол жерде жергиликтүү айыл өкмөтү менен инвестициялык келишим түзсө, анан ошол келишимдин негизинде салыктан келишим жөнүндө өзүнчө сүйлөшсөк кененирээк сөз болуш керек. Эми сиз экономика жаатындагы серепчи катарында бизден ушул учурдагы салык саясатыбыздын жана үчкү дүң продукциянын өсүшүнө тийгизген таасири кандай? Ушул сөз болуп аткан токтом болочокто эмнени берет? Кайсы жагы менен өтө ийгиликтүү кабыл алынган токтом деп эсептейсиз документте? Эми карап көрсөк, мына салык системасы Кыргыз Республикасында негизи өзү жаман эмес. Эми башында карап көрсөң, бүт жагынан биздики жанакы дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөңөр, биздин салык система мындай экспортто да баягы өнүктүргөнгө жанакындай 10% деги кирешеге жанакы салыгы, НДСтин дагы бир 12% бул деген жанакы эл аралык мындай стандарттарга ылайыкташтырылып келген негизи салык системасы бар да. Бул жагынан бир мындай кыйынчылыктар деле өтө жок да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин карап көрсөңөр, ушул жанакы аймактарды өнүктүрүүгө мындай бир таасирдүү ушундай бир иш-чаралар жок эседей болуп эле көрүнүп атты да, ачыгын айтканда. Анан эми ага айтканда 11-жылы ошол ишти жаңыдан башташты эле, бирок кайта баягы жанбай ошол баягы өчүп калып эле такыр эле ишке ашпай атканы.
Бул деле көп эле себептери бар. Эми ар кандай ошол эл аралык стандарт мекемелер келип өздөрүнүн жанакындай бир талаптарын коюп эле бизге бир бөгөттөрдү койгон анысы деле бар. Бирок мен биякта бир көзүңөрдү баягы тиги оюңарды дагы көңүлүңөрдү башка бир жерге алып барайын дедим билем. Эң нескиси мына бул жанакы аймактарды өнүктүрүү деген процесстер кайдан эмнеден башталды аябай эле күчүнө кирип. Анткени президент мына Сооронбай Жээнбеков өзү тиги бүт жанакы тети генедейинен баштап эле ар кайсы тармактарды өтүп ошол аймактарда көп эле жерде иштеп ошол баягы көйгөйлөрүн жакшы билген үчүн башында эле ошол өкмөттүн башчысы болгондо эле аймактарды өнүктүрүү деген бир программаларды киргизип жүрдү эле. Мына президент болгондон бери дагы ошол аймактарды өнүктүрүү мына быйыл болсо цифровизация деп дагы бир жаңы бир багыттарды кошулуп атат. Анан эми ушунун жаатында мына биякта деген министрлик, экономика министрлиги дагы аябай иш чараларды жүргүзүп, депутаттар менен кошо иштеп, алардын баягы түшүнүгү пайда болуп ушул аймактарды өнүктүрүш керек экен деп. Мисалы, бул эмнени, бул жалгыз эле жанакы айыл чарба деген жок да. Биякта өндүрүш дагы бар. Кайта иштетчү өндүрүш, энергетика, электроэнергетика тармагы бул жанакындай жаңы источниктерди баягы тиги шамалдын немеси күчү болобу, суунун күчү болобу, ошондон баягы энергия жаратып, иштетип баягы жаңы инновациялык нерселерди баягы ишке ашыруу боюнча ошону бир жакшы бир шарт түзүлүп атат да. Анан эми карап көрсөк, биякта деген мындай болуп атат да, көбүнчө ошол аймактарда дүң продукциясы үчөнүкү эле көбүрөөк болот баягы көл менен чүй, анан Бишкек. Калгандары болсо кичине баягы өндүрүштөрү илгери баягы Союздун доорунда болгон өндүрүштөрдүн баары урап, алар деле жакшы иштебей, анан ошо дүң продукциясынын көлөмү аз болуп калды да, калган ошол биздин аймактарда. Анан эми бул жаңы азыркы токтом жакшы бир, мен ойлойм, демилге түзүлөт да, мындай жанакындай инвесторлор биякты көрүп, анан ошондой жанакындай өндүрүш ишканаларды ачып, иш менен камсыз кылып баягы элдерди, андан тышкары баягы продукция көбөйүп, биякта өзүнчө жанакындай бир системалуу нерсе болгонтат да. Мен эмнени айтып кетким келет? Анткени биякта деген көрбөдүңөрбү? Айыл чарба болобу, өндүрүш болобу, жана энергетика болобу. Бул жанакындай илгеркиде мындай бириккен, ушундай интеграциялык бир системаларды түзсөк болот да. Азыркы мына жанакы кластер деп да айтып атпайсызбы? Ошол негизинде бул да бир жакшы бир өбөлгө түзүлүп атат да. Биякта деген жалгыз эле ошол айыл чарба продукция эмес, башка дагы өндүрүш биригишип, анан ошол аябай бир таасирин тийгизет деп ойлойсуз да, ошол жанакындай дүң продукцияны, аймактын дүң продукциясынын өсүшүнө, элдин ошол жумуш менен болушуна, анан баягы киреше болушуна деген көп эле ушундай бир мультипликативдик эффекттер көп болот деген ойдобуз. Аймакты өнүктүрүү демекчи, президент өзүнүн жана указын чыгарып атканда ошол бир канча шаарды, 21 менимче 21 шаарды ушул аймакты өнүктүрүүнүн таянч борборлору деп атады эле да. Ушул чыккан токтомдун ошого мындай бир тушташкан жагы барбы? Албетте, бул токтом 2018-жылы чыккан. 2017-жылы чыккан, ал 2018-жылы бул токтомду ишке ашырганга иш-чара планы түзүлүп, ал жерде ар бир баягы министрлик болобу, губернаторлор болобу, ал жерде өздөрүнүн баягы аларга тиешелүү иштер каралганда, анан ошол жерде дагы ушу баягы 20 шаар тандалган, точка роста деп койчу, болсо өнүгүү өсүү точкалары. Ал шаарлар бул жерде как приоритеттүү шаарлар болуп каралат. Ушул шаарларда эгерде өндүрүш иштер ачылса, ишканалар ачылса, албетте булар биринчилерден болуп, баягы ушул талапка туура келсе, бул 4 баягы жогоруда айтылган 4 салык түрүнөн бошотулат. Анан кийин бул жерде кошумча айтып кетейин дедим эле, ушу 20 шаар бүгүнкү күндө ар шаар өздөрүнүн баягы өнүгүү программасын иштеп чыкты. Ал программалар ошо баягы 22-жылга чейин шаар кандай өнүгүш керек, ошо жарандарына
кандай шарт түзүлүш керек, ушулар баардыгы каралган. Андан бир баягындай кандай десем негизги бөлүгү болуп, бул ошо ар бир программанын, ар бир шаардын өздөрүнүн баягы инвест проектилери болот да. Ошо инвест проектилерин как раз ушул жерге колдонуп, ушул баягы мүмкүнчүлүктү колдонуп, ал жерге инвесторду тартканга ошо биздин мэрлердин же болбосо айыл өкмөттөр болсо, айыл өкмөттөрдүн мындай мүмкүнчүлүгү чоң ачылат да. Ошондуктан булар баягы өздөрүнүн проектилерин даярдап, эгерде өздөрүндө болсо же болсо инвестордун проекттери болсо, ошо окшогон шарттарды түзүп, алар менен келишим түзүп кылса болот. Телефон чалып бар экен, суроону кылып коелу. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Салам алейкум. Айта бериңиз сурооңузду. Тургун болом. Мына бул министрликтин эмеси айтып атат. Тияк тигиндей мындай деп. Мына биз төлөп атабыз. Машиненин салыгын жыл сайын төлөйбүз. Ошол салыгыбыз биздин төлөгөн акчабыз жолго эмне үчүн кетпейт? Жолубуздун Бишкекти карасаңыз, Бишкектин ичинде жолдун баары начар. Айылдын Бишкектин четин айтпай эле коелу. Ошонун баарына биз салык төлөп атпайбыз. Ошону кандай деп ойлойсуздар? Эми жалпы бизде баягы салык саясатын деп жанагы бюджеттин киреше гана бөлүгүн толтуруу жагы эсептелет. Анан эми салык кызматы жалпы республика боюнча мына жылдык киреше бир немеге салык органдары мисалы 80 миллиард сом тегерегинде чогултат, бирок чогулткан менен ал толугу менен мамлекеттик бюджетке кетет. Андан ары каржы министрлиги ал өзү жана мамлекеттик жана неме өзүдөрү караштырып бөлүштүрөт. Муктаждыктарга жараша бөлүштүрөт. Анан эми Бишкек шаарында жолдор бузулуп кетти деген менен бизде мен ошо айтар элем, бунун дагы көп себептери дагы болсо керек. Себеби Бишкек шаарында ошо иштеп атып мен деле байкап жүрөм. Ошо 1-2 жыл 3 жылга жетпей эле жаңы асфальтталган асфальттар оюлуп калган чор болуп атат. Же сапаты жагынан көзөмөл жакшы болбой атабы. Анан экинчиден баягы айтыш керек. Мына бүгүнкү күндө мына жалпы Кыргызстандын ички дүң продукциясы боюнча деле жалпы түшкөн салыктар боюнча эле мүмкүнчүлүгү чындыгында төмөнүрөөк болуп атат. Анан эми бизди мисалы жанагы алдыңкы өнүккөн өлкөлөргө алып тургай, мына биз менен эле бирдей болуп турган мисалы Грузия же Арменияга мен такыр теңелей албайм да. Армения бизде 6 миллион калып калса, Арменияда 3 миллион калып. Армениядан ички дүң продукциясы бизге караганда бир жок дегенде бир 5 эсе жогору экен. Анан эми ал эми ички бюджетке түшкөн баягы салыктар деле аларга бизге караганда бир 3 эсе жогору экен. Анан эми бизде чынын айтканда бюджет тартыш анан жалпы негизи экономика жагынан дагы бизде мүмкүнчүлүк кичине немелек төмөнүрөөк болуп атат. Анан кептин баары ошондо болуп атса керек деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маек ошол жанагы салык төлөөдөн жеңилдиктер берилүүчү аймактар, анан кийин салык төлөөгө берилген айрым өнөр жай өндүрүштөрү, анан ошол жеңилдик берилүүчү салыктын түрлөрү жөнүндө сөз кылган атабыз. Ал эми чогултулган салыктын көлөмү, ал кандай каякка сарпталып жатат, ал башка да бир өзүнчө тема. Ошондуктан эгерде өзүңүздөр элетте бир өндүрүш ачабыз десеңиздер, же болбосо элетте башка бир жактан инвесторлорду таап келип, ошол жерде өнөктөш болуп иштейбиз десеңиздер, ушул жаатта бир кызыктуу суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан кийин сиз ошол жанагы биз айтып калдык, ошо салыктык жеңилдик берилүүчү же болсо преференцияланган өнөр жай өндүрүштөр деп айтылып атпайбы? Ооба. Ошолор кайсылар? Аларга эмнелер кирет? Анан жеңилдетилген салыктын түрлөрү. Алар кайсы салыктын түрлөрүнө
жеңилдиктер берилет. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Бизде мына Морке салык кодекси боюнча азыр биринчи кезекте баягы инновациондук технологияга негизделген өнөр жайлык өндүрүш кирет. Анан бирок андай өндүрүш бизде дээрлик жок кесе, анан экинчи жеңил жана тамак аш өнөр жайы, үчүнчү электр энергетика ишканалары, төртүнчү айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, бешинчи чогултуу өндүрүшү. Мисалы бизде деле баягы түштүктө Ошто мисалы баягы немеге стерилизм кир жугуч машина чыгарган ишкана да ошондой өндүрүштөр. Анан экспортко багытталган өндүрүштүн бардык түрлөрү. Мына ушул айтор ушул 6 багытта да. Анан мунун баягы салыктан жеңилдиктерди пайдадан алынуучу салыктан андан тышкары жеңилдик жанагы сатуудан алынуучу салык жана мүлк салыгы, жер салыгынан берилет. Анан бул берилгенде бул 5 жыл мөөнөт менен 5 жылдан кийин дагы узартууга мүмкүнчүлүк бар, дагы 5 жылга. Анткени бу жерде ага чейин биз ойлоп атабыз. Кандай шарттар менен узартуу? Азыркы жаңы кабыл алынган жанагы өкмөттүн бизде жана 24 апрель 2019 жыл кол коюлган токтому бар. Ошол токтомдо өкмөт так белгилеген. Бул преференциалдык ишканаларга эгерде 2 жылдын жыйынтыгы менен баягы норматив иштеп чыккыла депчи. Башкача айтканда алардын акчалай киришеси менен киреше салыгы көбөйсө, ошого карата норматив менен көбөйтүлөт. Саламатсызбы? Саламатсызбы, айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Айта бериңиз. Мен бере турган суроом бул багы айылды аймактарда өнүктүрүү болуп эсептелип атпайбы? Ошондон могул жерде берип кетчү суроо. Мен өзүм Нарын облусунан чалып атам. Нарын облусунун тургунумун. Өзүм шектешем. Мисалы Нарын облусунун жер менен иштетүү менен өнүктүрүү бул мындай караганда келечеги жогорак да. Анткени Нарын облусуна жер айдоо эмеси түшүмдүүлүгү аз чүйдүкүндөй эмес. Анан бул жерде айтылып атпайбы? ГЭСтерди куруп, анан шамалдын аркы бейке депчи. Элементарный эле биз айтып кете турган нерсе, бул Кыргызстан боюнча Бишкек шаарында 500дөн ашык күнүнө кой баласы союлат. Ошол бүгүнкү күндө ошо 500 койдун териси мусорго кетип атат. Иликтип көрсөңүздөр. Мен өзүм жумасына соём 100-150 башка чейин. Ошо 100-150 баштын териси мусорго төгүлүп атат. Аны мусорго киргизе албайбыз, биз свалкага төктүрбөйт. Аны биз эми ар кандай жол менен арыңга апарып көмдүрүп, расходто мындай карасаң убал эле да. Бодом алдын терисин айтпайлы болот. Ошо элементарный тери иштетүүчү заводду куруп деп бир нерсе кылып, анан аймактарды өнүктүрүү деп айтсак такшы болот эле да. Анан башка жол менен өнүктүрө албайбыз го дейм. Мисалы Союз тарагандан бери эле келип атабыз өнүктүрөбүз деп. Союз тарагандан бери эч нерсе өнүкпөй эле аймактарда. Эл өзүнүн жанын өзү багып келет. Бир нерселерди куруп коюп туруп, андан кийин салык сурасак жакшы болмок да. Азыр айылга мындай 100% салыкты алып эле койгон оң да. Мындай Мен кошумчалап мен айтып кетейин, чындыгында аябай көйгөйлүү маселени көтөрүп атат. Бүгүнкү күндө биз концепциянын негизинде специализация регионов деп коет. Ал жерде ошо ар бир региондун өзүнүн артыкчылыгын эске алып, ал жерде кандай өндүрүш же болсо кандай баягы продукцияны же болсо айыл чарба продукция болобу же башка нерсе болобу, ошону караш керек да. Албетте Нарын область бул баягы тоолуу аймак болгондон кийин ал жерде ошо мал чарба өндүргөнгө, мал чарба кармаган аябай чоң шарттары, мындай потенциалы бар да. Чындыгында аябай туура маселени көтөрүп атат. Алар бүгүнкү күндө ошо союлган малдын терисин иштеткенге албетте мындай завод болобу же кайда фабрика болобу куруш керек да. Ошо биздин өкмөттүн астында турган бул маселе, бул ошо өндүрүштү ошо Кыргызстанга келип, ошо региондорго барганга шарт түзүү да. Ошо окшогон инструменттер, ошо инвесторлорду тартып, ошол жерге ошо баягы кайра иштетүү заводдорун курганга мындай мүмкүнчүлүк бериле турган шарттардын бири да. Ошондуктан бул маселе чындыгында актуалдуу. Бул жерде дагы бир нерсе айтып кетет элем. Төлөн агай дагы өзүн айтып кетиши мүмкүн, кластерлик подход депчи. Бул жерде ошо методду да колдонсо болот да. Себеби биздин фермерлерибиз ошо койду багып, кийин сойгонго апарып, ал жерден терисин переработка же болсо сөөгүндө переработка ушундай кылып, бир мындай
замкнутый цикл деп коет, баягы цепочка добавленной стоимости ошолорду куруш керек да региондорго. Ошондо баягы бизде өнүгүп аткан, бизде чыгып аткан продукциялар же болбосо баягы продукциялар жөн эле экспортко мына как сырье катары кетпей, а уже мына более готовый даяр продукция менен нарк салыгы да наркы да көбүрөөк болуп, бизде баягы чыгарган ишмерлердин дагы баягы пайдасы да көбүрөөк болот деп ойлойм. Ошол эле учурда бул жерде албетте мындай жумушчу орундар түзүлөт. Бул эми биринчилерден болуп, ушу аймактарды өнүктүргөндүн бирден бир негизги көрсөткүчү болуп эсептелет. Азыр кошумча бар. Бизде мына кошумча мына бар ки, азыр Нарын областы боюнча бизде азыр жанагы эркин экономикалык зонаны түзүү боюнча долбоор бар. Бишкек эркин экономикалык зонасы дегенде эле Нарын областы деп жалгыз эле баягы Нарын шаар эмес, бүт Нарын областын өзүнчө бир эркин экономикалык зона кылып, анан бул регионду өнүктүрүү боюнча тышкы жанагындай башкаруу компанияларын, тышкы инвесторлорду тартуу жолу менен, ошондой эле жанагы мына Кытай өлкөсү менен кошо дагы макулдашуу жолу менен ушу өнүктүрүү боюнча долбоор иштелип жатат. Мына буюрса, эгер алышып калып калса, андай болсо дагы Нарын областы үчүн абдан жакшы нерсе болот. Башкача айтканда, Нарын областы эркин экономикалык зона эгер болуп калса, анда ошол жерден чыккан товарларга жеңилдиктер, Казакстан болобу, Россия болобу, аларга башкача мамиле кылып, жеңил өтүп, жеңил шарт түзүлгүдөй шарттар болот. Жакынакай көп мындай нерселер ачылат. Анан эми жалпы терилер боюнча, конечно, албетте бул боюнча дагы өнөр жай боюнча комитетте карап аткандыр. Бирок ансы дагы чынын айтканда бизде жанагы жалгыз эле жаман жактарын карабастан биз биргелешип чогуу аракет кылып, жана бул эмелек айтып атпайбы жигит. Анын баары деле баягы эсте болот. Эгерде маалыматыңыздар болсо, азыр айтып койсоңуз, орундуу болот эле. Сиздер жана стратегиялык пландоо деп атпайбызбы экономиканы. Мисалы бизде бир кезде чоң булгар заводу бар эле да. Жанагынтип терилердин, кичинекейден болсо да терилердин таштандыга кетип атканы чыны менен азыркы биздин теле көрүүчүбүз жерин кейите турган окат. Ушу терилерди кайра иштетүүнүн алдыда бир перспективада стратегиялык бир эмелери барбы? Терини кайра иштетип чыгаруу, булгар заводун жандандыруу, же болбосо жаңысын курабыз деген бир сунуштар. Жакта деген жанакы концепция чыкпады, тиги региондорду, аймактарды өнүктүрүү концепциясы. Ошонун негизинде жанакында 20 шаар, анан ошол жанакы терейинде айыл аймактар ошол концепцияга киргенде, бул эмне деген концепция? Ошол жанакында айтып кеткенде, ар кайсы аймакта ошол специализация деп коет. Эмне көбүнчө басым кылып мындай иш жүргүзүшөт да. Мисалы ошол Нарын областын алсак, аякта деген баягы тоолуу аймак болгондон кийин ошол мал чарбасына көбүрөөк көңүл бурулат экен. Ошол эт азыктары болот, сүт азыктары, тери, анан ошол боюнча жанакы биз деген айтканда ошол концепция боюнча ошол жакта жанакындай ишканалар салынып иштелип чыгыш керек да. Жанакындай булгары заводу болобу, кичинекей ишканалар болобу, жанакындай этти кайта иштетүү фабрика заводдор болобу, жанакындай сүт азыктарын иштеткенде ошол жанакындай мына азыркы ушул токтом ошонун жанакы уландысы болуп атат да. Ошону шарттап туруп, ошого бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзөт дагы. Ошол жанакы инвесторлор келип, ошондой ишканаларды ачканга мында бир аябай жакшы бир шарт түзүлүп атат да. Салык жактан болуп атат да. Телефон суроо бар экен, ошону айта бериңиз. Сиз Алло, саламатсыздар. Айта бериңиз. Мен Нарындан чалып аттым эле, атым болот. Айта бериңиз. Менден мында бир суроо бар да, салык кодекстин 319 беренесинде 1 пунктунун Б деген подпунктунда мындай жазылып экен да. КНС алынуучу жана накталай эмес формада төлөнгөн КНС бошотулган товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатууда 0% өлчөмүндө деп койгон. Эмне үчүн 0%? Бюджетке акча түшпөйт ошончо мына бүтүн 0% десе, элдер деген наличка Мына бул нерсени мен тиги айтып түшүндүрүп атам да. Себеби баягы бизде жалпы баягы экономикада мындай көмүскө болуп аткан нерсе көп да. Өзгөчө мисалы соода садыкта
эч ким жанагындай акчалай кирешесин толук көрсөтпөйт. Мунун болуп атканын бирден бир себеби бизде накта акчанын айланышы башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан жогору да. Анан эми мына ошол накта акчанын айланышын азайтып жанагындай которуу жолу менен болгон учурда биз жанагы сатуудан алынчу салыкты нөл кылганбыз. Себеби эгерде ишкер өзүнүн бир нерсе сатып алса же сатса, эгерде накты акча болсо сатуудан алчу салыкты төлөйт. А эгерде которуу жолу менен башкача айтканда жанагындай банк аркылуу, банкомат аркылуу, жанагы азыркы жанагындай терминал, сотка, эл сом тигулар азыркы технология менен которуп небетсе, анда нөл болот. Ошон үчүн баягы мунун максаты бул сатуудан алынчу салыкты уже жылдан жылга деле уже өзүнүн бюджетке түшчү суммасы азайып келатат. Себеби мына ушул нөлгө айландыргандан баштап, эгерде сиздер байкасаңыздар, өлкөбүздө банкоматтардын деле саны көбөйүп келатат. Ошондой эле эмгек акын деле ошо которуу жолу менен анан жанагындай карточка менен алып калдык. Анан ошондой эле биз азыр керек болсо пенсияга чейин карточка алып калдык көп адамды. Анан мунун баягы максаты бизди экономиканы легалдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Мунун бирден бир максаты азыр нөл кылгандык ушул да. Мен баягы кечиресиз, уруксат берсеңиз, баштагы угармандын суроосуна мындай кошумча айтып кетейин дедим эле. Мен жогоруда айттым эле, баягы концепциянын негизинде 20 шаар бекитилген. Ал шаарлар өздөрүнүн программасын иштеп чыкты деп айттым эле. Ошол нарындагы бул ошо концепциянын ичине кирет да, как точка ростачы. Ал ушул нарын шаарынын программасында кайра Булгары заводу курулганга как мындай бизнес проект катары каралган. Бирок бир нерсе айтып кетейин дедим эле бул жерде. Бул биздин экономиканын драйверлери болуп, бул биринчилерден бул баягы жеке ишкерлер. А мамлекет биринчилерден болуп ошо жеке ишкерлерди иштеткенге шарт түзүү. Саламатсызбы, сиз Дүз эфирдесиз. Телекөрүүчүбүз сөзүн аягына канча айтып кетиптир. Жанагы жеңилдик бериле турган салыктарды бир санап бересизби, тиги элге түшүнүктүү болсун? Бул биринчи кезекте ушу пайдадан алынуучу салык. Андан кийин жана сатуудан алынуучу салык деп атабыз. Анда тиги которуу жолу болобу же накталай болобу ага карабай туруп, андан тышкары жанагы мүлк салыгы. Андан сырткары жер салыгы. Ушул 4 салыктын 4 түрүнөн жеңилдик берип атабыз. Анан мунун дагы бир өзгөчөлүгү ошол эле жанагы албетте биз деле баягы түшүнөбүз. Өнөр жай ишканасын куруу үчүн көп каражат керек, талап кылат башында. Мына ошон үчүн бул салыктык гана жеңилдиктерден сырткары жергиликтүү бийлик, мисалы жер участкасын бөлүүдө, ошондой эле алар дагы жанагы кредиттик жеңилдетилген линияларды да ушулар багытта жумшап, айтор баардык жеңилдиктерди бириктирсек, биз региондордо бир аз болсо дагы жумушчу орун түзө алабыз. Жанагыдай эле жанагы мына азыркы 20 шаарга же болбосо жанагы региондорго жанагы ошол терин иши кайра иштеткен ишкананы ачылып калса жаман эмес да. Себеби андай ачылып калган учурда мына ошондой ишканаларга биз жалаң эле салыктык эмес, жалпы жеңилдикти беришибиз керек. Мен бул жерге кошумчалап кетейин дедим эле. Чындыгында бүгүн бул салык бул бир негизги инструменттердин бири. Андан тышкары да көп инструменттер бар. Ошо биздин региондорду өнүктүрүүгө бул финансылык инструменттер, бир нормативный правовой актылардын бир мындай бошотулган, жеңилдетилген инструменттер бар. Мисалга алсак, азыр Кубан Исагелевич айтып кетти. Баягы биздин жергиликтүү бийлик ошо инвесторлорду тартыш үчүн азыр инвестлоты деп айтылып келе жатат. Ушунун үстүнө иштеп жатат. Бүгүнкү күнү ошо инвестиция законунун мыйзамына өзгөрүү кирип, ошолго мына шарт нормалар кирилип атат да. Бул жерде бул инвестлоттун негизги максаты ошо жергиликтүү бийлик бүт шартты, жергиликтүү бийлик эле эмес, ошо өкмөт бүт шартты түзүп, ошо инвесторлор келип баягы электричествого мындай кошулуу, же болбосо жер маселеси, трансформация, суу маселеси, дагы башка ушу баягы өкмөткө тиешелүү маселелерди мындай жеңилдетип, ошо инвестор келип өзүнүн акчасын салып, анан кийин ошол жерде баягы өзүнүн жумушун баштоого мындай уруксат, мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бул чындыгында чоң нерсе.
Çok rahmat, жақсы söz болду. Жеңилдиктер чексиз бери улана береби же бир кайсы учурда жеңилдик токтойбу? Кайсы учурда башталат? Жеңилдиктер 5 жыл мөөнөт менен берилет. Бирок жанагы 2 жыл иштегенден ошонун жыйынтыгы менен биз атайын норматив иштеп чыгабыз. Башкача айтканда акчалай кирешенин түшүшүнө, анан ошондой эле пайдаланылуу, то есть киреше салыгы жумушчу кызматкерлердин эмгек акысынан кармалуучу. Ошонун суммасына карата жанагы ортодо өсүү карап, эгер өсүү болсо бир карап туруп ошого карата норматив коюлат. Анан ошонун негизинде ким ошол нормативди сактап кала алса, анда 5 жылдын жыйынтыгы менен автоматтык түрдө, башкача айтканда тегин кайрылуусу жок эле, узартылмагы дагы 5 жыл. Эч кандай тааныш эчтекеси жок. Адам факторун жокко чыгаруу максатында жасалып атат. Сиз экономист катары ушу убактыбыз аягына сыпыратасыз, кыскача жооп берсеңиз да, ушундай жол менен, ушундай жеңилдиктер менен өздөрүнүн региондобу же өздөрүнүн кайсы аймагында болбосун экономикасындагы өсүшкө жетишкен өлкөлөрдүн мисалдарын, тажрыйбаларын билесизби? Эми бул жанакы опережающий рост деген бул жанакы долбоор Россияда жүрүп атат. Мындай мисал катары да, аякта деле ошол өсүштөр азыртан көзгө көрүнө баштады, болуп атат. Бирок бул деген жанакы мисал катары көп эле жанакы өнүккөн мамлекеттерден алынган эле жанакындай эле бир жагдайларда. Анткени ошол эле Германия болобу, Америка болобу, жанакындай Европада көп эле мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер, алар деле ушинтип жанакы өзүнүн аймактарын өнүктүрүү, бир баягы күчтөтүү же мындай бир иштетүү жактарын ошондо салык жагынан болобу, дагы башка бир топ инструменттер менен ошентип өнүктүрүшкөн. Бул деген баягы дүйнөдө бул немелер бар, практика тажрыйба бар. Мен бир нерсе кошуп кетейин дедим эле. Бул маселе бул эми баягы 24-түндө кабыл алынды. Бүгүнкү күндө экономика министрлигинин алкагында биздин ишкерлер, бизде иштегендер ошо региондорго чыгабыз. Региондорго чыгып, ушул преференциялык пунктлар боюнча, ушулардын баягы режимдери боюнча түшүндүрмө жумуштар өтөт региондордо. Ал жерде дагы өздөрүнүн сунуштарын же болбосо суроолорун болсо, ал жерде мындай кеңири мындай айтып беребиз да. Бул ошол учурда бул жерде баягы окуу семинарларда болот. Анткени булар бул жерде биринчилерден болуп, биздин эл өкмөттөр, мэрлер ушул механизмди билиш керек да. Аларга ошол окуу процесстер өтөт. Бул пландалып жатат. Урматтуу меймандар, келип бүгүн ушу республикабызда жакшы жаңы иш болуп башталып аткан, ниети жакшы бир иш-чара жөнүндө, ушул документ жөнүндө сөз кылдык. Ылайым ушул жакшы ниет менен кабыл алынган документ өзүнүн натыйжасын элибизге, журтубузга, мекенибизге берсин деген ойдо бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен учур маселеси өзүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышынын соңуна чыкты. Кайра дагы бир ушундай маектерде жолугушуп учурашканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейм.